Мына мостунун асты. Üstünden traktör кетет, ылдый жагына машиналар кетет, достор. Assalamu alaikum dostlar. Biz hazır Brighton Beach'teyiz. Brighton Beach'te geç kirip kaldı. Океанның жээгине баратам. Мына достор, Brighton Beach'ке келгенде жалаң орусча сүйлөгөн сөздөр угула баштайт. Океандын жээгинде толтура кишилер мына бул жерде отурушат, эс алып. Мына достор, элдин баары океандын жээгинде гулять этип жүрүшөт. Мына мыякта кыргыздар да жүрөт да окшойт. Анча-мынча шамал бар экен. Ушинтип кечкурун жумуштан кийин элдердин баары океандын жээгине келип басышат, эс алышат. Тиякта самолет учуп баратат. Кумдун үстүнөн басканда бут булганбасын деп атайымдай дорожка салып коет океанга чейин. Бул болсо баягы сенди болгондо салынган. Астынын баары бийик, суу каптабасын деген ой менен. Атайын медицинский жардам көрсөтө турган помещение. Мына достор, Brighton Beach'тин үйлөрү. Биз азыр океанга чейин баралы. Анча-мынча шамал болуп атат. Микрофондон угулбай калышы мүмкүн, достор. Көбүнчө мекендештер ушул Brighton Beach'ке келиш керек башында, Америкага келгенде. Brighton Beach'тин жанында дагы жакшы бир эки район бар, Shipshead Bay, анан Kings Highway деген. Бул жакка келгенде мекендештерге жеңил болот, анткени мыякта өзбек туугандардын, орустардын кафелери бар, магазиндери бар. Банктар түйүңөрдө болот. Ар кандай магазиндер түйүңөрдө болот. Транспорт маселеси жок мыякта. Троллейбус, трейн жүрөт. Автобустар көп жүрөт. Мыяка машина алыштын деле кажети жок, достор. Башка штатка келип калганда көптөгөн проблемалар башталышы мүмкүн. Анткени көптөгөн мекендештерибиз Америкага келгенде англис тили жок келет. Анан башка штаттардан машина керек болуп калат. Анткени магазиндер, керектүү банктар, кафелер, жумушка барганда дагы машина менен барып келиш керек болуп калат. Турмуш кичине оорураак болуп калат, достор, башка штаттан. Ошон үчүн көп мекендештер келгенде ушу Чикагога да келишпейт, ушу Нью-Йоркко келишип, ушул жактан адаптациялап алып, жарым жыл, бир жылча жашап алып, анан акырында башка штаттарга кете беришет. Мына океан, Атлантический океан, достор. Мен ушу 9 жыл болуп калды, океанга бир 2 жолу, ашып кетсе 3 жолу эле түшкөм. Анткени ысык көлгө жетпейт, кирирээк болот. Анан абдан туздуу. Буяка түшүп чыккандан кийин 1 сааттан кийин шортикти балка менен чапкылап түздөш керек. Мына достор, бул жакта таштарды тизип коюшуптур.
biz бұл жерге абдан кеч келіп қалдық. Нью-Джерсиден келіп, гостиницаға барып, орношуп, анча-мынча жұмыштарды бүткөнчө кеч болуп кетти. Азыр Дандори деген жакшы bir кафе бар. Кони Айланд көчөсүндө. Бул жерден bir 3 километр аралыкта ошол жерге барып, өзбек туугандардын кафесинен тамак ичебиз. Туго деп коет Америкада. Заказ берип, үйгө да алып кетсек болот. Гостиницага алып кетип, эртең менен дагы тамактансак болот, достор. Бул жакта Салимушка мамасы экөө келтет. Ушул жерде жаңы келгенде 2013-жылы, 2014-жылы жумуштан келип алып, балдар менен чогуу сейилдеп жүрчүбүз, достор. Элдер уже камданып атышат үйлөрүнө кеткенге. Кээ бирлер жаңы келип атат. Легендарный Брайтон-Бич. Эми көбүлөр аргасыздан келет Брайтон-Бичке. Брайтон-Бичтин жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Кичине анча-мынча үй жок, homeless деп коет. Бомждор көбүрөөк, кирирээк. Bir чети болсо, жаңы келген кишилерге жашоого жеңилирээк, достор. Достор, биз Бруклинге келген сайын ушу мына көрсөтүп коеюн. Дандори деген жакшынакай өзбек туугандардын кафесине келебиз. Көнүмүш адат чоң шаарларда ошентип пожарный машиналар, медицинский машиналар өтүп турат, үндөрүн чыгарып. Биз ошо Бруклинге келген сайын ушу Дандориге дайыма келебиз. Тамактары аябай даамдуу. Мына бул жакта азыр шорпо, манты, колго жасалган айрандарын ичип отурабыз. Анан бош отурбай мына YouTube'дан келген биздин жарандардын, мекендештердин суроолоруна жооп берип отурам. Сиздер да кийин Кудай буйрса Бруклинге келип калсаңыздар, ушу Дандори кафесине көп келесиздер деп ойлойм. Көп биздин мекендештер мияктан тамак ичип, анан туго үйүнө тамак алып кетишет да, анан ошону жумушка барганда ичип турушат. Достор, Кудай буйрса кайрымдуулукту баштадык. Көчөгүнү мен Кутманбек менен сүйлөшүп, YouTube'dan акча түшө элек, бирок өзүмдүн акчамды кошуп туруп, Кутманбекке $100 салып идим. Кутманбекке абдан чоң салам. Кутманбек да мага түшүндүрүп айтты, өткөндө bir 10 килограмм un алсак, ичи абдан начар экен деп, качествосы жок экен деп. Анан Кутманбек мындай кылмай болду. Высший сорттогу 50 килограммдык ундарды алып, анан ошону 10 килограмм кылып бөлүп, 25 үй бүлөгө таратам деп айтты. Кудай буйрса bir 2 жуманын ичинде Кутманбек өзүнүн жумуштарын бүтсө, биздин мекендештерге ундарды тараткандан кийин bir видео тартып жиберем дейт. Ошону сиздерге дагы кийинки видеолордо коюп, отчетный видео кылып коебуз. Ошону менен Жалал-Абад областын бүтүрүп турабыз дагы, кийинки башка bir областка өтөбүз, туугандар. Абдан жакшы иш болуп атат. Ушинтип кайрымдуулук иштерди биздин акчалуу бай мекендештерибиз жардам берүү элдерге таратып турса, жардамын көрсөтүп турса, абдан сонун болот. Биз азыр тамак ичип алып гостиницага кетебиз. Кудай буйрса эртең чыгып алып Манхэттен көрөбүз. Анан Манхэттенден жакшы видео тартканга аракет кылам. Мен сиздерге аракет кылам деп эле айтып атам, бирок мияктан убакыт аз болуп атат. Анча-мынча жумуштар да бар болчу, анан видео тартканга убакыт да жок болуп жатат. Ошого карабастан анча-мынча болсо да тартып атам. Баарыңыздарга ийгилик.
Аман есен туруңуздар достор. Дандори кафесі Бруклинден барыңыздарға чоң салам. Достор, біз деген Эманс деген авенюға келдік. Эманс деген авеню, бұл жер Брайтон Бич. Брайтон Бич. Брайтон Бичтің жанында ушундай Эманс авеню деген абдан жакшынакай көчө бар. Мыякта жана Баку деп грузиндердин рестораны бар. Могу жерде Chinese food бар. Chinese. Азыр ошол жака киребиз дагы сиздерге көрсөтөбүз. Chinese food'тун негизи Chinese food'ка киргенден кийин определенный сумма бир адамга төлөнөт. Канча тамак жесең өзүң билесиң. Азыр мыякта шамал бар экен, достор. Азыр могул жерде Atlantics деген абдан сонун кооз катер турат. Катер деп коебузбу, же эмне деп коебуз муну? Абдан чоң экен. А бул жер болсо Манхэттен Бич. Брайтондун жанында жер үйлөр бар, Манхэттен Бич деп. Бул Манхэттен Бичте жалаң миллионерлер жашайт. Көбүнчөсү Россиядан келген, 60-70 жылдары келген адамдар. Достор, ошо Манхэттен Бичти баягы миллионерлердин городогу деп коет. Биз дагы көп барганбыз, баягы мен лестница жасап иштеп жүргөндө ушул үйлөргө көптөгөн лестницаларды койгонбуз, үйлөрүнө киргенбиз. Абдан бай жашашат. Мыякта ушул жерде Россиянын көп знаменитый кишилеринин үйлөрү бар. Күндүз абдан кооз, мына аккуулар жүрөт. Азыр караңгы болуп калды, жакшы көрүнбөйт. Достор, азыр китайский буфетке барабыз. Мына Atlantics деген корабль турат. Ушул жерде эртең менен чоң-чоң кайыктар океанды көздөй кетет. Выходной күндөрү көп кишилер ушул жерге келип, ошол кайыктарга отуруп анан балыкка барышат. Океанга апарат. Кармаган балыгыңызды алып кетесиз, же болсо ошол жактан кууруп берет, достор. Анда китайский кафеге баралы. Мен дагы бүгүн көп нерсе көрсөтө албай калат окшойм. Кеч болуп кетти. Окей, no problem. No problem. Саламатсыздарбы, достор? Биз азыр китайский буфетке келдик. Салам алейкум, достор. Биз азыр Эманс авенюдагы китайский буфетке келдик. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Мыякка киргенде кандай тамактаныш керек. Китайский буфеттин эң негизги максаты ичине кириш керек, определенный сумманы төлөш керек дагы. Канча тамак жеген келсе, ошончо тамак жесең болот. Булар кубайт. 1 сыйра, 2 сыйра, 3 сыйра, 4 сыйра тамак жеп, курсактын баарын тойгузуп кетсе болот. Биз жаңы Бруклинге келгенде балдар болуп ушул буфетке абдан көп келчүбүз да. Башында келгенде мыяктан эмне ичесиңер деп сурайт. Кээ бир кишилер суу алат, кээ бир кишилер сок алат. Мен болсо Coca-Cola алдым. Америкага келгенде without ice деп айтпасаңар, булар сурабай туруп, сок суунун ичине муз салып коет. Ошон үчүн силер муздак ичкиңер келбесе, силер can I get juice или water without ice деп айтышыңыздар керек. Анда мен сиздерге кеттим, ичин көрсөтүп келейин, достор. Бир сыйра. Мына китайский буфет ушундай болот. Азыр мен сиздерге тамактарын бир сыйра көрсөтөм. Тарелка аласыздар, каалаган тамакты саласыздар, достор. Мына бул жакта мороженый бар, соктун түрлөрү бар. Мына достор, бул жакта тарелкалар тизилип турат. Тарелкадан аласыздар, нандын түрлөрүнөн аласыздар. Булардын баары десерт экен. Мына десерттерди бир сыйра сиздерге көрсөтүп коеюн. Морской тамактар бар. Бул океандыкы мен көп жактырбайм. Мындайларды көп жебейм. Музга салып коюшат, атайын муздак турсун деп. Тарелкалар бурчунда. Достор, азыр мына жакта таттуулар экен. Таттуулар. Тамак ичип бүткөндөн кийин бул таттууларды десерт катары жесеңиздер болот. Мына жакта мына лимон, апельсин,
пирожныйдын түрлөрү, банан, ар кандай морской моллюскалар. Салат, малат түрлөрү. Бул жакта мындай тамактар экен. Краб окшойт бул. Мен да көп түшүнбөйм морской тамактарга. Достор, бул жакта мындай суюк тамактар экен. Мыякта мына түрлүү тамактар экен, картошка, ар кандай камырга оролгон тамактар экен, мына тооктун эттери бар экен. Краб, чикен дегенде. Кесменин түрлөрү, бүрүчтүн түрлөрү. Манту бар экен, бул манту эмне экен? Жок. Үстүнө жазып коет, ар бир тамакты. Бул эмнеден жасалган тамак экен, үстүнө мындай кылып жазып коет. Достор, ошондой. Бул жактан бирөөнүн туулган күнү болуп аткан экен. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Коюңуздар, мейлиңиздер, анда биз дагы тамакка киришели, тарелкалардан алалы, соктордон алалы, тамактын түрүн алып келип, мыяктан жей баштайлы, достор. Достор, мына биз деген сушинин түрлөрүн алдык. Мындай бүрүч алдык, картошканын түрлөрүн алдык. Мону эмне деп койчу эле? Ширим алдык. Биз океандын тамактарына жокпуз. Ширим алдык. Балыктын түрлөрүнөн алдык. Нан алдык. Азыр ушуну жеп бүткөндөн кийин анан десертке барабыз. Достор, бул жакта мороженыйды жарылганча жесе болот экен. Мына молдерде стакандар бар экен. Мыякта мында көп турат. Мындай стаканды алып келбиз дагы. Могу жерин бассак. Мына мороженый куйлат экен. Шоколадный бар экен, анан простой бар экен. Минтип анан мороженойду алып кете берсек болот экен, достор. Азыр дагы бир мороженый алалы. Муну мыякка коюп туралы. Дагы бир мороженый алыш үчүн, например, шоколадный алып көрөлү. Шоколадный алыш үчүн муну бассак, мына шоколадный мороженый чыгат экен. Анан токтотуп коюп, мындай. Мына эки мороженойду алып алып столбузга кетип калабыз, достор. Китайский буфетке келип тамак иштик. Баары жакшы болду. Мороженойдан каалашынча жегениң жакшы. Мен мороженойду абдан жакшы көрөм. Аягында бизге мындай счет берди. Сиздерге счетту көрсөтүп коюн. Мына dinner's check дейт. Bir kişiге $19.99 экен. Биз 2 кишибиз, $19.99. Кичинекей балдарга $11.99 экен. Ошондо сууларын алып келген үчүн $4.50. Ошондо 56-67 болду. Ага таксы кошулду, Нью-Йорктун таксысы. $5.01. Ошондо общий итог биз $61.48 төлөп атабыз. $61.48 үчөөбүз келип, китайский буфеттен тамак ичип кеттик, достор. Ошондой. Бирок жакшы жери каалашынча тамак жейсиңер, каалагандай тамак жейсиңер, аягында 10-20 мороженый жеп кетсеңер болот, достор.
Бул жака көбүнчөсү ошо турист болуп келген кишилер көп келет. Анан курсактары ач, биздин жигиттер грузчик болуп иштегенде биз дагы көп келчүбүз бул жака. Түштөн баштап иштеп, кечинде курсак ачканда достор менен келип тамак ичип кетчүбүз. Баарыңыздарга чоң салам. Биз дагы акырындан гостиницаны көздөй жылалы достор.